Жаңалыш айылынын 100 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленди. Майрамды айыл тургундары өзгөчө күткөн. Алар бул күнү айыл бул чоң үй экенин дагы бир жолу далилдешти. Элден өтүндүм. Рас мага ишенип мени шайлагандан кийин менин талабымды аткарып колхозду баткактан чыгаралы. 2 миллион карыз экен мамлекетке. 260 миң переполученный эл алыптыр. 1,5 жылдын ичинде 72-жылы 29 октябрда шайлангам. 1974 жыл сентябрда карыздан кутулуп республикалык доска почетка чыкты. Ошондо апалар, аталар эркектин жумушун апалары кылышты. Майрамдык шаң кичинекей бөбөктөн аксакал атапаларга чейин кубанычка бөлөдү. Кут төгүлгөн мекендин ынтымак биримдиги арта берсин деген жашоочулар айыл келечеги жарык жана жаркын болсун деген тилекте. Бул мүдөгө жетеленген жеткинчектер туулуп өскөн жеринин эртеңкисине салым кошууга дилгир. Мен мектебим бар, Жаңалыш орто. Ошо мектебимде мен көп досторум бар, абдан жакшы мектеп. Менин оюмча деген мен бул айылда деген көп жашагым келип атат. Бул айылды өстүрөм, өнүктүрөм. Мага өзүмдүн айылым абдан жагат. Мен өзүмдүн айылымды эч качан унутпайм, таштандыларды ыргытпайм. Мен өзүмдүн айылым менен сыймыктанам. Биздин айылдан жакшы кишилер абдан көп жана биякта тартиптүүлөр да көп. Мага айылым абдан жагат, коз. Жаңалыш айылы аймактын эле эмес, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө өргө тарткан инсандардын кичи мекени. Улуу ата мекендик согуштун баатырлары, илимпоз окумуштуулар, өнөрпоз чыгармачылык чөйрө адамдарынан тарта мамлекеттик жооптуу кызматтар калагандар, ар түрдүү тармактарда эмгек сиңирген ишмерлер айыл сыймыгы. Ушул айылдан 20дан ашык кыргыздын чыгаан уул кыздары чыккан. Ушул мындай салыштырып келсек, бөлөк айылдарга салыштырып көрсөк, ушул жактан кыргыздын чыгаан уул илимпоздор 20дан ашык чыккан айыл. Бул жерде акыркысында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жумабек Ибраев ушул жерден болгон. Көпкө атын атасак көп, Кудай буйрса. Арине, айылдын негизги байлыгы эмгекчилери. Алар калтырган ис тарых болуп кала берет. 1912-жылы алгачкы мектеп ачылган. 1924-жылы бу жерде орто мектеп пайда болгон. Ошондо Жаңалыш орто мектеби Кыргызстандагы биринчи мектептер болгон. Бу жерде Жусуп молдо, Молдобай молдо ушул жерде Жаңалышта иштешип, ошол кишилер Кыргызстанда биринчилерден Ленин орденин алган, экөө тең, 2 мугалим. Жаңалыштан ошол кезде 30-жылдары, 40-жылдары, 50-жылдары ушу Жаңалыш мектебинде окугандарды биздин жогорку окуу жайларына барганда экзаменсиз кабыл алчу экен. Жаңалыш бул эң алдыңкы колхоз совхоздордон айыл өкмөтүнөн болуп калды. Ушул эки айылыбыздын бактылуу жашашына, мындан ары ушул айылдагы элдин бардыгы 100 жылдыктай болуп, 100гө чыгып жашашына тилектешмин. Жаңалыш айылы 1900-жылы түптөлгөн. 1922-жылы Атаке деп аталган айыл расмий түрдө Жаңалыш атын алган. Учурда айыл калкынын саны 2700-ден ашат. Бүгүнкү элибиз жашоо турмушу айта кетсек абдан жакшы. Долбоорлордун негизинде жана спонсорлордун жардамы менен айылыбызда өнүгүү жолунда абдан Кудай буйрса өнүгүүдөбүз деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде айыл жергебизде жолдорубуз асфальт төшөлүп, шамчырактар орнотулуп, эс алуучу парк ачылган. Машина тракторунун станцияны түздүк, акыркы жылкы биздин жетишкендиктерибиз. Айылда мектеп, бала бакча, маданият үй жана ФАП бар. Акыркы 10 жыл аралыгында жолдор оңдолуп, жарыктандыруу кыйла жакшырган. Сейил бактын ачылышы да тургундардын эс алуусуна жагымдуу шарт болуп калды. Буга катар коопсуздукту жогорулатуу үчүн көзөмөл камералар орнотулган. Калк бакубатчылык үчүн зарыл шарттарды түзүү аракеттери азыркы таптада уланууда. Салбек Абдыраев, Элдар Нарбеков, ЛТР каналы Чүй облусу.